Саламатсыздарбы урматтуу Супер ТВ каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн биз кечээ 15 декабрда Ак-Жар конушунда болуп өткөн ызы-чууга байланыштуу, окуяга байланыштуу ошол тургундардан келип өз оозторунан маселелерин угалы деп чечтик. Алдыңкы мүнөттөрдө ошо тургундардын кандай маселелери бар, кандай көйгөйлөрү бар биз менен чогуу көрүңүздөр. Анда кеттик. Мен 2004-жылы захват болгон бул жер. 2005 үй сала баштаганбыз. Биринчи очередде бир эле биз салганбыз бул жерде. Онча-мынча конуштары жок болчу. Мына Кудайга шүгүр жакшы эле болуп, Ак-Жар конушу толуп кетти. Элге сереппиз, Кудайга шүгүр. Мына 2 жумадан бери саат 6-да өчөт свет. Саат 1-1:30 күйөт. Тем более берде кары картаңдар болушу мүмкүн. Жаш балалуулар көп бизде. 4 балалуу, 5 балалуу семьялар көп да. Баары муктаж да светке. Мүмкүн ичинде пароотопление электрге уланганбы, ким билет. Бирок баары эле азыр от менен болуп калды го, көмүр менен болуп калды го. Ошонун себептен биз кечээ тияка бардык. Площадка чыгып, ушундай элдер менен сүйлөшүп, ушу свет жөнүндө, анан кийин үйдүн документи жок, кызыл китебибиз жок. Немеге кирбептир биздики. Ошонун себептен ошого чыгып атабыз да. Бизге ошо кызыл китебин чыгарып бериш керек. Анан светти проблеманы чечип бериш керек да бизгечи. Ошол. Айтсаңыз, негизи эле кечээ ызы-чуудан кийин анан светти күйгүзүштүбү? Канча убакытта эмне деп сиздерге келип абесте ошо баллондорду жагып, захват кылып тостук. Тоскондон кийин анан кийин үйдө эч ким жок болчу. Менин неберелерим жаш. Анан неберелерим карайынчы бар деп аябай муштап кеттим. Иштериме чейин ооруп муштап кеттим эле, жөө баса бердим. Келдим, ушул жерге чейин жөө келдим үйгө. Келсем үйдө свет жок. Саат 6-да эле жок экен. Ошо боюнча саат 8-де күйдү. Дагы үшөө дагы өчтү свет. Өчүп, анан 9:30-да күйдү. Анан жакшы өчкөн жок, ошодон бери өчкөн жок да. 9-тан кийин өчпөдү. Ошо бизге светтү эле проблемасын чечип, ошо кызыл китебибизди эле күйгүзүп берсе болду да. Мына кышында детип суу ташып ичип атам мен. Краныбыз жарылып калган себептен, эми суу бузуям ташып ичип турайын деп кошуналардан суранып ташып ичип атабыз. Светтин акчасын төлөйбүз, суудун акчасын төлөйбүз убагында, мусордун акчасын төлөйбүз убагында. Мисалы үчүн, жазда огурец эккендер эгет, экпегендер экпейт. Тем более 20 сомдон төлөй турган болсок, азыр 2 барабар төлөп атабыз суудун акчасынчы. Ошол биздин проблема, только биздин проблеманы чечип берсе болду да. Мына кошунаныкынан ташып ичем сууду. Мына кошуналарды. Негизи канча түтүн жашайт бул жакта Ак-Жар конушунда? Мисалы үчүн Ак-Жар конушу Ак-Батага караганда 41 көчө да бизде, көбүрөөк биз. Ак-Жар менен Ак-Батаны салыштырып көрсөңөр, мына Ак-Жардын тең барабар да. Бул жактан азыр ошо тушубуздан бул жагы Ак-Жар конушу көп, Ак-Бата аз эле. Ак-Батаныкы свет өчпөйт да, бизди көчө берет да. Кандай экенин билбейбиз да эми. Кечээ сиздерге келип ошо жооп берди деп жазып чыгышты да. Андан кийин сиздерге эмне деп жооп беришти? Мисалы, свет өчпөйт болду дедиби же жоксу? Мен билген жокмун, баса бердим дедим. Саат 6-да келдим, келсем эле свет жок. Жүгүрүп чуркап анан магазинге барып шампамап келип жагып отурдук. Анан саат 8-де күйдү. Бир аз туруп дагы өчүп, саат 9:30-да күйдү. Ошол проблема биздики, ошону чечип берсе эле болду бизге. Анан негизи кандай кайрылуу жасайт элеңиз? Балким бийликтегилерге. Эми бизге ошо светти нормальный убагында ошо мезгил менен өчүрсө, жазда өчүрсүн, биз мына кышында аябай кыйын да. Эми мисалы үчүн кыйын да. Кышында өзүңөр көрүп атасыңар. Жылдага караганда быйыл кыш эрте түштү, суук болуп атат. Тем более көмүр жаксаң деле бир үйгө жагам мен 2 үй ысыйт. Ошо бир челек 1-2 саатка жетпей атпайбы? Бир мүшөктү бир күндө жагып коем. Бир мүшөк көмүрдү бир күндө жагып коем. Тем более суук болуп атпайбы? Ошон үчүн свет проблемасы. Магагы баары бир, мен жаш балам жок, көмүр менен отурам. Жаш балалууларга кыйын. Мисалы үчүн кирпирин жуат, жалаяк балаяктарын жуат. Бир эле памперске карап тура бербейт да. Ошон үчүн бүт эле акчага келип такалат. Нормальный акчасын төлөп атканыбыздан кийин ошо нормальный светти үнөмдөп берсин да бизгечи. Ошол биздин проблема, ошол эле. Жашыңыз канчада? 64-тө. Балдарыңыз? Балдарым бар Россияда, бир эле балам колумда.
Ошол алда 93-те иштейт, кетет, эртең 6-да кетет, кечинде саат 8-9-да келип калат. Ошол көмүрдү ошол жеткирип берет, менин бир пенсиям эчтеке болбойт да. Балдары колумда. Ошол 6.000. Эчтекеге жетпейт да. Бир эле балам тиктеп отурган менен болбойт. Арендага минет, маршрутту арендага күнүнө 1000ден төлөйт. Анын запчазы бар дегендей, немеге төлөйт. Ошон деле кетип калат экен да. Ошол биздин проблема, ошону чечпеди. Мына кошунадан алам. Бул жакта көйгөй өтө эле көп. Мындан да канча күндөн бери почти 10 күнгө жакын болуп калды. Свет 1 саат 2 саат дейт. Каякта 1 саат 2 саат. Арада 3-4 саат дагы жок болуп кетет. Анан баягы күнү акыркы күнү саат 6 болбой өчтү. Түнү саат 1:30да күйдү да. Балдар менен кыйналат экенсиң. Акчасын убагында төлөйбүз, карызыбыз жок биздин. Эчтекеден, же суудан, же мусордон, же светтен эчтекеден биздин көчөбүздө эч кимдин карызы жок. Баары төлөйт убагында эле. Анан мына кызыл китепти чыгарып беребиз дейт. Кызыл китеп тууралуу да мындай эчтеке жаңылык жок. Качан болот билбейм. Бул элди эчтекесин деле карабайт эч ким бул жерде. Ошол. Негизи эле азыр от жагып атасыздар да. Биз от жагабыз. Свет эчтеке иштетпейбиз. Нан пышырабыз. Нагрузка болуп кетти дейт. Нагрузка болуп кетсе жылда эмне үчүн болгон жок нагрузка. Жазда бизде кайсы ай эле неме высоковольт киргизебиз дейт да. Киргизебиз дегенде биздин эл көнбөй койгон. Киргизбейсиңер деп. Ошол тууралуу эле бир болсо, ошол тууралуу эле деп ойлонуп атабыз го биз баардыгыбыз эле. Свет канчадан бери өчүп атат? Да кандай маселелериңиз бар? Бизге менен решение чыгарып берсе ошол жака. Светти өчүрбөс. Свет өчүрүп жатат да могу. Канчадан бери өчүрүп атасыз? 15 күн болуп калды өчүрүп. Мында үшүктө адам чыдап болбойт. Жаш балдар бар, карылар бар, ооругандар бар. Кааласа өчүрөттөр, кааласа күйгүзүп коет, ошентип эле. Жатпай. Анан кечээ сиз тиякта жана ызычуу болгон жакта аягына чейин болдуңузбу? Бул мен грыжам бар, ооруп калып кийин кайра келе бергенмин. Эмне деп сиздерге кайтарышты тил жактан? Тигил жактан өздөрүнүн эле правасын кечет кылат да, көтөрбөйт андай мындай деп. Нагрузка болсо подстанцияларды күйгүзмөк, башка кылмак да булар. Билбейм алар кандай. Булар өздөрүнчө бир чечпеген мээлери бар, ким билет аны. Биз 10 жылдан бери ушул жерде демилге топ болуп уюштуруп иштеп келе жатабыз. Көчөкү митингдин чыгыш себеби биздин конуш мыйзамсыз 2005 жылы басып алуу жолу менен түптөлгөн. Бирок бүгүнкү күндө ошол басып алгандар сатып кетип, элдин баары баягы сатып алышкан да, карапайым эл баягы түшүнбөстүктөн айынан ушул жерде сатып алып жашап калганбыз. Алардын ичинде мен өзүм да бармын. Анан бизге ушул мыйзамдаштыруу боюнча кечээки күнү саат 4кө Арапшан Сабировдун катышуусу менен мекеме жетекчилери ошол Минэнерго, КНИИП, архитектура ошолор акимият, мэриядан жалпы чогулуш өткөрүп, биз менен ушул маселени чечип беришмек. Көчө саат 4кө отурум өткөрөбүз деп бизге өкмөттөн атайын айтышкан. Биз барып кайрылуу каттарды таштаганбыз. Анан кечээ чалышып ошол отурум болбой калды деп ошентишти да. Анан ага чейин биздин светтер өчүп аткан. Эмне себептен өчүп атат деп биз электросилага дагы элдер менен барып кайрылдык. Кайрылсак бул электросила ишканасы биздин центральный көчөдөн Алтын Казыкка
жана кайра иштетүүчү заводко жогорку чыңалуудагы зымдалуу өтмөк экен, ошого эл каршы чыгып өткөрбөй койгон. Ошол себептен өчөшүү болуп атабы же кандай болуп атат, мен аны чындыгында түшүнбөйт экенмин. Бизге электросиланын директори Вайжанов Али Рамазанович ошондой деп түшүндүрдү. Силер өткөрбөй койгонсуңар, мен силерге жогорку чыңалуудагы светти бермекмин, мен өчүрө берем деди да. Биз барганда биз элдер менен бардык. Анан ошондой жообун айтты бизге. Андан биз ошол өкмөткө бардык. Кечээ элдер ушул жерде турсак, баскыла силер отурум өткөрөт, чогулуш өткөрөт, ошону мыйзам чегинде чечебиз деп бизди токтотуп келгенсиңер. Биз мурун эле ушуну элдер митинг жолу менен эле чыгып чечип атат. Биз чыкмакпыз. Силер мыйзам чегинде деп атып ушуга жеттиңер деп бизди болбой эл бу жерден кошо салып алып бизди алып барышты. Анан биз да барып өкмөткө ошол кабылдамада отургандарга айттык, мына эл бизди болбой алып келди, эми жообун бергиле десек, ошол болбой калды. Равшан Сабиров ошко көчүп кетет экен. Эмки жумага деди эле, эл болбой, биздин светибиз өчүп атат, ошол маселеде каралыш керек болчу деп а жерден да ызы чуу болду. Чоңдор келди, ошого болбой элдер келип жол тосту. Ошо свет азыр эми көрүп атпайсыңар баарыңар, аябай суук болуп атат. Бизде квартиранттар көп. Квартиранттардын көп болгон себеби Дордойго жакын болуп эле элдин баары баягы Дордойдо реализатор, тачка түрткөндөр, чай саткандар, коробка тергендер основном бизде да. Анан биз кыдырып да көрдүк, комиссия менен кыдырып көрсөк, даже от жакпай, бир квартирант от жакпай 3 баласы менен 1 сутка свет өчүп калды эле. Ошо 1 суткада барып кыдырып көрсөк, 3 баласын плетке ороп алып отуруптур да. Мен аябай жүрөгүм ооруду. Анан чындыгында мен эл тараптамын деп, эл заставить этти бизди дагы базгыла, биз эл тараптасыңар деп, чындыгында биз эл тараптабыз деп анан кечээ чыгышыптыр. Биз ошо өкмөттөн келгенчекте элдер уже жол тосуп коюптур, биз өзүбүз араң кирдик. Кечинде жогору жактан келип сүйлөшүүлөр болду. Анан бүгүнкү күндө азыр биздин ушул демилге топтун жетекчиси, координаторубуз азыр кетти, акимиатка чакырып кетти, губернатор болуп чогуу сүйлөшүшүп, анан ошо свет маселесин бир жакшы жагына чечебиз деген неме менен чогулуш өткөрөбүз деп кетишти да. Анан биз бул жерде азыр ошо элдерди улам келип атышат, эмне болуп чечилди депчи, анан элдерге жооп берип туралы деп бул жерде турабыз.